Саламатсыңарбы балдар? Кыргыз тили сабагын улантабыз. Силер менен Бактыгүл Султанбековна. Балдар, бул сүрөттөргө көңүл бургула. Кайсы имарат экенин тапкыла. Кайда жайгашканын билсек, сабагыбыздын темасын билип алабыз. Биринчи сүрөткө көңүл бөлөбүз. Бул кайсы имарат? Туура. Бул опера жана балет театры. Кийинки имарат өкмөт үйү. Үчүнчү сүрөттө болсо улуттук филармония. Ал эми төртүнчү сүрөттө цирк көрсөтүлгөн. Демек, бул имараттардын баары кайсы шаарда жайгашкан? Азаматсыңар, бул имараттардын баары Бишкек шаарында жайгашкан. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын темасы Бишкек шаары. Биз сабакта Бишкек шаары жөнүндө маалымат алабыз. Шаарыбыздын аталышы менен байланышкан уламыш менен таанышабыз. Жаңы сөздөрдү өздөштүрөбүз. Сүйлөм түзүүгө машыгабыз. Шаарыбызды сүйүү жана аны сактоо керектигин билебиз. Жаңы сөздөрдү менен артыман кайталагыла. Илгери. Эр жүрөк. Урматтап сыйлашкан экен. Душмандардан коргогон. Аталып калыптыр. Келгиле, сүйлөм түзүп көрөлүк. Илгери бир баатыр жашаган экен. Ал эр жүрөк жана балбан болуптур. Эл аны урматтап сыйлашкан экен. Баатыр өз элин, жерин душмандардан коргогон. Бул жер Бишкек аталып калыптыр. Анда эмесе, келгиле Бишкек жөнүндөгү видео тасмага көңүл бургула. Бул маалыматты угуп, эстеп калууга аракеттенебиз. Видео тасманы көргөндөн кийин суроолорго жооп беребиз. Бишкек шаары Кыргыз Республикасынын борбору. Бишкек көп улуттуу шаар. Мында 50дөн ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. Азыр Бишкек шаары республикабыздагы эң чоң өнөр жайлуу шаар. Бишкек кооз бак дарактуу, жашыл шаар болуп эсептелет. Ушул аймакта Бишкек баатырдын жашагандыгы тууралуу айтылат. Жер ошол кишинин атынан калган дешет. Кийин анын атын толук айта алышпай Пишпек дешкен. Шаар адегенде Пишпек, андан кийин Фрунзе деп аталган. 1991 жылы өзүнүн тарыхый атын алып Бишкек аталды. Бишкектин башка аянты Алато деп аталат. Ал жерде мамлекеттик тууну аскерлер кайтарып турушат. Борбордук аянттын жанында Ак үй, улуттук тарых музейи жайгашкан. Ушуга жакын жерде шаардагы алгачкы кооз имарат Алато кинотеатры тарыхый эстелик катары дагы көрүктүү болуп турат. Эркиндик саябаны жаштардын сүйүктүү жайы. Ал жерде балдар үчүн да ойной турган аянтчалар курулган. Улуттук филармониянын астында Манас баатырдын жана анын акылчысы Бакай атанын, Каныгей апанын айкелдери бар. Манасчылардын эстеликтери да ушул жерде. Борбор калаага Курманжан Датканын, Токтогул Сатылгановдун, Алыкул Осмоновдун, Чыңгыз Айтматовдун, Бүбүсара Бишеналиеванын жана көптөгөн кыргыз элинин сыймыктуу инсандарынын
эстеликтери орнотулган. Шаарыбызда көптөгөн маданий, соода борборлору иштейт. Бишкек жаштардын шаары. Мындагы жогорку окуу жайларында миңдеген жаштар билим алышат. 80ден ашык мектеп бар. Анда эмесе балдар, суроолорго жооп берели. Бишкек шаары кайсы өлкөнүн борбору? Туура, Бишкек шаары Кыргызстандын борбору. Бишкек кандай шаар? Бишкек кооз, жашыл шаар. Бул жерде кайсы баатыр жашаптыр? Бул жерде Бишкек баатыр жашаптыр. Бишкек шаары мурда кандай аталган экен? Бишкек шаары мурда Пишпек, Фрунзе деп аталган экен. 1991-жылы ал өзүнүн тарыхый атына кайрадан ээ болуп, Бишкек шаары деп аталып келет. Балдар, Бишкек дегенде кандай сөздөр оюңарга келет? Туура, Бишкек бул борбор шаар. Бишкек кооз, жашыл, көрктүү, сүйүктүү шаар. Бишкек маданий, илимий борбор. Бул сөздөрдү эстеп калгыла. Текстте кунт коюп угуп, өз алдыңарча окуп, аны эстеп калгыла. Тексттен кийин тапшырмаларды аткарабыз. Бишкек деген ким болгон? Илгери Бишкек деген баатыр жашаптыр. Ал күчтүү, эр жүрөк балбан баатыр болуптур. Эл аны урматтап, сыйлашкан экен. Ал душмандардан өз элин, жерин коргогон. Ушул кишинин атынан биздин шаарыбыз Бишкек деп аталып калыптыр. Тапшырмага көңүл бурабыз. Сүйлөм бөлүктөрүн туура туташтыр. Демек, биринчи мамычада сүйлөмдүн башы берилген дагы, экинчи мамычада сүйлөмдүн аягы берилген. Эгер туура туташтырсак, сүйлөм чыгат. В первой столбике, ребята, даны начало предложений, а во втором столбике даны конец предложения. Если правильно соединить части, то у нас должны получиться предложения. Канада эмесе окуп көрөлүк. Илгери Бишкек деген, ал күчтүү эр жүрөк, эл аны урматтап, ал душмандардан өз элин, ушул кишинин атынан шаарыбыз. Экинчи мамычада сыйлашкан экен, жерин коргогон, баатыр жашаптыр, Бишкек деп аталып калыптыр, балбан баатыр болуптур деген сөздөр берилген. Эми балдар, силер туура туташтырып көргүлө. Биринчи сүйлөмгө мен жардам берейин. Илгери Бишкек деген балбан баатыр болуптур. Кана ойлонуңуз балдар. Эгер туташтырсаңар, анда текшерип алгыла. Илгери Бишкек деген баатыр жашаптыр. Ал күчтүү, эр жүрөк, балбан баатыр болуптур. Эл аны урматтап, сыйлашкан экен. Ал душмандардан өз элин, жерин коргогон. Ушул кишинин атынан шаарыбыз Бишкек деп аталып калыптыр. Бардыгыңарды туура аткарды деп ишенемин балдар.
Сүйлөшүүнү толукта. Дополни диалог. Бул жерден балдар айрым жерде суроолорду толуктасак, айрым жерлерде биз жоопторун толукташыбыз керек. Ребята, в данном задании мы должны дополнить диалог. Если многоточие стоит в вопросе, значит мы дополняем вопросительное предложение. А если в ответах стоит многоточие, значит мы дополняем ответ. Бул сүйлөшүү биз окуган, биз билген Бишкек жөнүндө болмокчу. Кана биринчиге суроо жоопко көңүл бөлгүлө. Суроосу толук эмес, жообу ооба болгом. Демек суроо кандай болушу мүмкүн? Туура. Сен Бишкекте болдуң беле? Ооба болгом. Бишкек кандай шаар? Бишкек кооз, жашыл, көрктүү шаар. Кийинки суроо жоопко көңүл бөлгүлө. Суроосу толук эмес, демек суроону толуктайбыз. Жоопко карагыла. Ооба, көп кабаттуу үйлөр бар дейт. Демек суроосу кандай болушу мүмкүн? Туура. Бишкекте көп кабаттуу үйлөр барбы? Ооба, көп кабаттуу үйлөр бар. Ала Тоо аянты кайда жайгашкан? Ала Тоо аянты Чүй проспектисинде жайгашкан. Азаматсыңар балдар. Кана анда эмесе Бишкеким деген ырга көңүл бөлгүлө. Ырды көркөм окууга аракеттенебиз. Ала тоого кыргыз конгондо, айланып сен жылдыз борборго, ак жолтойлуу үйгө айландың, арга барбы сүйбөй койгонго. Бишкегим, Бишкегим, борборум сен, бүтүндөй жүрөккө орнодуң сен. Бактылуу сеземин түшкө кирсең, бар болгон Бишкегим сен. В этом стихотворении рассказывается о городе Бишкек, что он является столицей нашего государства, что он занимает особое место в наших сердцах. Бул ыр силердин китебиңердин 102 бетиндеги 6 көнүгү. Азыр китепти ачкыладагы обондуу ыр. Бул ырды китебиңерди ачып, чогуу ырдаганга аракет кылгыла. Давайте попробуем вместе спеть эту песню. Оно находится на странице 102, номер 6. Канада эмесе аракет кылып көрөлүк. Бул ырды үйдөн дагы ырдап машыккыла. Ушундай кооз, сүйүктүү, таза шаарыбызды канткенде сактап кала алабыз балдар. Кана сүрөттөргө карап аңгемелеп бергиле. Туура айтасыңар балдар.
бак дарактарды көбүрөөк өстүрүп, шаарыбызды таштандыдан тазалап, аны коргоп сактасак гана кийинки муундагы биздин шаарыбыз менен сыймыктана алат экен балдар. Келгиле, шаарыбызды сүйөлү, аны сактап калалы. Сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Мен эмнени билдим? Бишкек шаары жөнүндө маалымат алдым. Шаарыбыздын аталышы менен байланышкан уламыш менен тааныштым. Жаңы сөздөрдү өздөштүрдүм. Сүйлөм түзүүгө машыктым. Шаарыбызды сүйүү жана аны сактоо керектигин билдим. Үй иши, жаңы сөздөрдү сөздүккө жазып жаттап ал. Номер 5 көнүгүү 101 бет. Сөздөргө лар мүчөсүн улап жаз жана сүйлөм түз. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты балдар. Эмки сабакта жолукканча саламатта калгыла. Көрүшкөнчө балдар.